Бардыгыбызга эмнеси кызык болуп атат? Акчасы компаниянын. Мен Гринлифке келгени менен бир жолу деле паста сатканым жок, бир шампунь сатканым же бир щетка сатканым жок. Биз только эмне кылып атабыз? Реклама. Сүйлөп акча табып атабыз. Кантип? Мына сиздер компания катталдыңыздар. Биздин компанияда күндө 8:40 3 вид доход бар. Бул реферальный бонус, бул бинарный бонус, бул линия. И ар айдын 10-ында доход бар, и бир жылда бир жолу 13-чү доход бар. Мындайда товар саткан жакшы туура магазин ачкан жакшы, бирок ал баш оору. А Гринлифте сен рекламный агент болсаң, бир эле ак кагазды көтөрүп алып акча тапсаң болот. Ушул бир эле ак кагазды көтөрүп, биз азыр саякатка кетип атабыз бүгүн. Түн элестетиле Кытайга учуп. Вот Динаре жедере кетип атат, биз деле биздин командадан. Эми карагыла. Атыңыз ким дедиңиз эчке? Калимбечке сиз катталдыңыз. Эми просто эки досуңузду чакырып атасыз. Не деп досум мына компанияга катталсаң, бир жолу катталасың, өмүр бою бардык товарды арзан аласың. Эки досуңузду каттадыңыз, эртеси күнү 8:40. Бул досуңуз үчүн 914 сом, бул досуңуз үчүн 914 сом. Экөөнүн ортосунан 1828 сом, и дагы бир жолу 5852 сом. Бүгүн компанияга просто эки кишиге товарды арзан алышты үйрөтүп, эки кишиге ушул скидканы көрсөтүп жакшылык кылып койгонуңуз үчүн эртеси күнү компания 9508 сом айлык чыгарып берип атат. 9508 сом жакшы акча, жаманбы? Просто эки адамды чакырып, жакшылык кылып, мына 1000 сомдук очкини 500 сомго мисалы алышты үйрөтүп койгон үчүн сага ушул акчаны берип атат. Просто жакшылык кылып туруп алып атасыңар бул акчаны. Эми бул эки досуңузга эмне дейсиз? Досум, бул жерден товарды арзан алгандан көрө эмне кылса болот экен? Акча тапса. Акча тапса. Акчаны кантип табам дейт. Не дейсиңер? Давай экиден кишини чакыр. Бул экиден кишини чакырган үчүн канчаны акча алат? 9500. Бирок компания не дейт? Канымбеже, сен мына экөөнү чакырбаганыңда, мына төрттө эмне болмогон эмес эле? Жазылмак эмес. Келмек эмес. Мына менен мынаны кошот кайра 1828 сом. Мына менен мынаны кошот кайра 1828 сом. И дагы бир жолу эмне? Линия жолу. 5852 сом. 9508 сомду дагы бир жолу чыгарып берип атат. Эки күндө канча акча иштеп атасыз? 19000 сом акча. И булар алып атат, и сиз алып атасыз. Эки күндө 19000 акча жакшыбы? Мен 14 жашымдан бери сетевой компанияда иштейм. Буга чейин Global Trend деген башка компанияда иштечү элем. Ал жерде 20000 сом акчабызды алыш үчүн 5000 сомго товар сатып алышыбыз керек болчу. А бул жерде 19000 акчаны алыш үчүн 1 сомго товар алыштын кереги жок. Ушул нерсе сонун экен. Эми карагыла. Башка компанияда аркаңдагылар иштебей калса эмне болот?